Салмастар бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары 6 сентябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Комитет. Район башка ким? Район отделы ким баш? Да. Полковник Хамбаев. Муну контроль кылат. Мен айтам угуп атасың сен, мен уктум. Больницаны жаңы салынышы боюнча, акчаны бөлүү боюнча маселени. Срок исполнения качан болду? Укпай Укпай калдым. Эмне кылып жүрөсүң ал жакта? Мен сага ойлогону келдим бул жерге. Как нет? Телефонуңду чукулайсың менен. Беш телефонуңду. Бер телефонуңду. Кара, бер деп атат телефонуңду. О телефон, ойнап ал. Экинчи телефон чукулап алган, мен жерде турган. Жүрөсүң бул жерге. Я что, за вас, я что ли должен работать? Короче, строительство должно начаться немедленно. Есть понял. Понял? Немедленно должно начаться. Есть понял. Выберите нормального подрядчика. Подрядчикти алып алып туруп, анан эртең подрядчик кылбай койду, жаман кылып койду, качып кетти, келбей койду деген уксаң, башың кетет. Есть понял. Лично будешь отвечать. Есть понял. Бардығын контролды аласың. Акимдин иштегенин, райондун иштегенин бардык контролго аласың. Макулбу? Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Муну сетесиңер, муну сетесиңер и муну сетесиңер. Хорошо? Территория канча кетти? 3,5. Муну 2 этаж калсын, муну 2 этаж калсын. Так. Бул болсо эски флюра кабинет, азыр убактысы келди экен, убактысы тарагандан кийин болгондон кийин бияк бузулат. Илгерки радомго тең кенже радом жер болчу. Радом каякта? Радом азыр хирургический корпуста арка 2 этажда. Радом жакшы эле азыр, Ремонт болуп атат азыр көчөдө. Şu 4 здания айттым, а? Муну не здание? Бул болсо биздин красный блок, оттовый залыбыз. Муну астына сеттим. Кереги жок муну ödemlerич. Başkana salabız. Bunusuna setteriz. 4-5 здания bu. 5 зданиесine сеттесиңер. Муну не здание? Бул инфекция. Ар жагы жарымы болсо аптека. На флюра кабинет биз бар. Муну не? Бул болсо Контейнер. бул эме легкий кастран регистратура салынып атат азыр. Мунуч? Бул легкий терапия, асты болсо семейный врачтар ГСВ, ар жагы болсо детский. Мунун да жок болуш керек. Бул эсиз здание. Муну да жок болот. Ондай здание вообще калбасын территориядачы. Так. Бул Хирургический корпус, жарымы реанимация, жарымы хирургия, асты радом, бияк болсо приемный. Муну заборлордун баарын алмаштырасың, оңдурсун. Жаңадан кыласың. Макулбу? Полностью жаңадан кыласың. Так. Эми мындай кылабыз. Азыр мына бул айткан здайлердин баардыгын сынап кетесиңер. Ушулардын ортуна солуну современный кылып туруп, 2 жерге бөлүп туруп здание курасың. 4 этаждан 2 здание болса да, 4 этаждан 1-2 здание баарына жетет. Туурабы? 4 этаждан 1-2 здание курган. Анан кийин ошолор баардыгы кандай болуп курулат, архитектурасы кандай болот, предназначениеси кандай болот, ошонун баардыгын жайчак кеңешип туруп, кайгы түзүп бизге кайрат. Сиз болсо определение финансовых средств
Ustap koy da biraz жазып. Maqul mu? Oşunu жасап. Tez aranı için. Banan al bolboy atar, bul bolboy atar, tigilke çıkıp atar de oturup bağlı. Hazır başlağılasın. Ben sizlerge akçanı уже bukvalden erten жасаңыз erten, бүрсү жасаңыз бүрсү öldürün. Akça var. Hemen komitet. Kırkır rayonu hemen başka kim? Rayonun отделы kim baş? Ta. Полковник Хакамбаев. Bunu kontrol ediyorlar. Ben aytırım uğudasın sen, ne unuttun? Больницаны жаңы салынышы боюнча Бабы. акчаны бөлүү боюнча маселени Срок исполнения kaçan oldu? Укпай Укпай kaldım. Ne kılıp жүресің ал жақта? Ben sana oynamanı geldim bu жерге. Как нет? Telefonun çukulaydı benim. Beş telefonum. Ver telefonunu. Para? Ver de odan telefonunu. O telefonu oynat al. İki iş telefon çukula bağlı. Men жерде тұрған. Жүресің bu жерге. Я что, за вас я что ли должен работать? Короче, строительство должно начаться немедленно. Есть понял. Понял? Немедленно должно начаться. Есть понял. Выберите нормального подрядчика. Подрядчикті алып алып тұрып, анан ертең подрядчик кылбай койду, жаман кылып койду, качып кетти, келбей койду деген уксаң, башың кетет. Есть понял. Уктуңуз лично бушат ичем. Есть понял. Бардығын контролды аласың. Акимдин иштегенин, райондун иштегенин барын контролга аласың. Макулбу? Кумтөр Голд компания мүдүрлөр кеңешинин көчмө жыйыны өттү. Кумтөр Голд компания жабык акционерлик коомунун мүдүрлөр кеңеши кезектеги көчмө жыйынынын алкагында балыкчы өткөл базасына жана Кумтөргөн жайына барышты. Көчмө жыйындын жүрүшүндө мүдүрлөр кеңеши балыкчы өткөл базасындагы модернизациялык иштер менен жеринен таанышты. Белгилей кетсек, балыкчы өткөл базасында 2023-жылы жаңы май сактоочу резервуарлар салынып, дизель майынын стратегиялык запасын сактоо мүмкүнчүлүгү 2 эсеге көбөйтүлгөн. Ошондой эле жаңы асфальт жана тротуарлар төшөлүп, отургучтар орнотулду. Базага жанаша жайгашкан аймак көрктөндүрүлдү. Кызматкерлердин анын ичинде Кумтөргөн жайына ар кандай жүктөрдү жеткирүүчү айдоочулардын эмгек жана эс алуу шарттары жакшыртылды. Мүдүрлөр кеңеш мүчөлөрү көчмө жыйынды андан ары Кумтөргөн жайына улантышкан. Ген жайдын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринен учурдагы абал жана буга чейин коюлган милдеттенмелердин аткарылышы жөнүндө маалыматтарды угулуп, ишкананын 2025-жылдын 1,5-жылдыгындагы ишинин жыйынтыктары каралган. Ошондой эле орто мөөнөттүү пландар жана милдеттер талкууланды. Карабалтада бөбөктү сүзүп кеткен келин 6 жылга кесилди. Карабалтада 6 жашар бөбөктү сүзүп кеткен келин 6 жылга эркинен ажыратылды. Жол кырсыгы үйүндө болуп бөбөк алган жаракатынан чарчап калган. Иликтөөдө рулдагы 31 жаштагы аялдын айдоочулук көлүгү жок болгону, каргаша болгон күнү ага Lexus RX 300 унаасынын ээси жанында отуруп үйрөтүп баратканы аныкталган. Жалал райондук сотто кырсыкка кириптер болгон аялды 3 жылга эркинен ажыратты. Ал эми айдоочу келинди 4 жаштагы кызы тайжесиникинде болмок болду. Машиненин ээси 8 айга эркинен ажыратылган. Ошол аркамда турган эжекебизге жардам керек экен. Колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер. Ушу 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган негизи? 2022'den beri tutum pakşa olup kurt çekende yol çıkıp çekende yol pakşa oluyor tabi de. 2022-23 vafşı olmaya kaldım da. Aksap bas. Ondan keyin 2024 törögönden keyin töreylekleri basmaya kaldım da vafşı. Nar ona, yer ona, kıskası falan dedi. Apresaj olmayacak, beni kap geldim de. Ondan apresa oldum 2024 Ağustos'ta. Bu yıl 1 yıl oladı da. Neni kalaysın muşun? Hem şu alıp olamışsınız. Basıp geçişim gerekmiş. Onların geleceğini. Ondan yola düşünmek öyle. Allah'ım şu şifa versin Ecik'e. Şifa veretip dayım. Ayağlık şifa olsun geleceğim. Geminde жардыргыч зат чыгаруучу завод ачылды. Чүй облусундагы Гемин районунда жардыргыч зат чыгаруучу Учкун БМ заводу ачылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматы кабарлады.
Билдирүүгө караганда анын ачылыш аземине суу ресурстары айыл чарба жана кайраштет өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев катышкан. Завод тоо кен тармагында жер астындагы жана ачык шахталарда колдонулуучу жардыргыч заттарды өндүрөт. Мындай продукция адатта Кумтөр, Жер үй, Терексай кендеринде жана Камбар-Ата 2 ГЭСинде колдонулган. Аны жол жана ирригация долбоорлорунда да пайдалануу каралып жатат, деди Төрөбаев. Ишкана 700 миллион сом инвестиция салынган. Ишканага 700 миллион сом инвестиция салынган. 100дөн ашык жумуш орду түзүлгөн. Эгер жыл сайын продукция пландалган көлөмдө өндүрүлсө, бюджетке 95 миллион сомго жакын салык түшөт. Конор Макгрегор Ирландиянын президенттигине талапкерлигин жарыялады. UFC'нин 2 салмак категориясы боюнча мурдагы чемпиону Конор Макгрегор өзүнүн тарапташтарын октябрь айында өтө турган Ирландиянын президенттик шайлоосуна анын талапкерлигин бюллетенге киргизүүгө көмөк кылууга чакырган. Макгрегор Instagram баракчасына өзүнүн видео кайрылуусун жарыялаган. Эгерде сиз менин атымды президенттикке шайлоо бюллетенинде көрүүнү кааласаңыз, мен сизди бүгүн жергиликтүү аймактык кеңештерге кайрылып, мени көрсөтүүнү суранам, деген ал. Макгрегор март айында эле президенттикке талапкер болуу пландары жөнүндө айткан. Өткөн аптада ал шайлоого катышуусун камсыздап койгонун билдирген, деп белгилейт The Irish Times басылмасы. Бирок Макгрегордун фамилиясы жергиликтүү кеңештер менен байланышып, алардын колдоосуна жетүүгө аракет кылган талапкерлердин бири дагы тизмесинде жок болчу. Шайлоо бюллетенин кирүү үчүн Макгрегорго парламенттин 20 мүчөсүнүн же 4 жергиликтүү же округдук кеңештин колдоосу керек. Чолпон Атада 34 жаштагы келин төрөттөн каза болду. 5 сентябрга караган түнү Чолпон Атада 34 жаштагы келин төрөттөн каза болду. Бул тууралуу Ысык көл облустук милициясы кабарлады. Маалыматка карагач, Ысык көл райондук ооруканасынын төрөт үйүндө каза болгону айтылды. Тартип сакчылар маркумдун 37 жаштагы жолдошу милицияга арыз менен кайрылганын, азыр сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Ал эми Саламаттык сактоо министрлиги иликтөө жүргүзүү үчүн комиссия түзүлгөнүн билдирди. Жалпыга маалымдоо каражаттардын айтымында келин Кесарева жолу менен уул төрөгөн, ымыркайдын абалы жакшы. Буга чейин социалдык тармакта келиндин жакындары өлкө башчы Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылган видеосу тараган. Акаевди сатып кеткен Болжурованын бетине чиркөө. Убакыттын өтүшү менен адамдардын сапатына баа берилет тура. Мисалы Ишенгүл Болжурова убагында Аскар Акаевдин бийлигинин тушунда көтөрүлүп, ректорлук кызматка чейин жеткен. Тилекке каршы бийликтен ооматтая баштаганда сатып кетип тескери үлгү жаратканы эсибизде. Кийинки келген бийликтегилерге жагынып, убактылуу кызмат алганы менен жарытлуу иш жасай алган эмес. Окумуштуу же аткаруу кызматынын өкүлү катарында үлгү кыла албай ара жолдо калганы белгилүү. Ишенгүл айымдын жаңылган эмнеде? Кыргыз эли башынан эле саткынчылыкты кечирбейт. Бул өтө жаман сапат. Жакшылык кылган адамга карасанатайлык менен жүзүн өзгөртүү кимге опо? Ооба, Аскар Акаев мартабалдуу окумуштуу кыргыз элинин туңгуч президенти катары тарыхта калат. Ал эми саткынчылар жек көрүнүү менен кала бермекчи, деп жазган Арба Кейж сайты. Италиялык дизайнер Армани 91 жашында көз жумду. Италиялык легендарлуу дизайнер Джорджио Армани 91 жаш курагында дүйнө салды. Бул тууралуу бейшемби күнү ал негиздеген Armani Group компаниясы билдирди. Армани 1934-жылы Италиянын Пьяченца шаарында төрөлгөн. Алгач медицина багытында билим алып, кийин мода дүйнөсүнө аралашкан. 1975-жылы Серджо Галеотти менен чогуу Giorgio Armani SPA компаниясын негиздеп, өзүнүн алгачкы коллекциясын сунуштаган. Убакыттын өтүшү менен анын бренди кийимден тартып парфюмерияга, косметикага, үй буюмдарына чейин кеңейген. Бюджетке 18 миллион сом зыян келген подрядчы ишканалардын жетекчилери кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бюджеттик каражатты уурдаган деген шек менен подрядчы уюмдардын 5 жетекчисин кармады. Маалыматка караганда, буга чейин УКМК Ош облусунун капиталдык курулуш башкармалыгынын бир катар кызмат адамдарын кең сай конушундагы жолдорду, суу түтүктөрүн курууда бюджеттик каражатты максатсыз пайдалануу жана уурдоо фактысы боюнча кармаган. Аталган кылмыш шиниликтөөнүн алкагында подрядчылар тарабынан турак жайдын киреберишиндеги жана айыл ичиндеги жолдорун куруу боюнча аткарылган иштер текшерилген. Текшерүүнүн жыйынтыгында 4-5 аталышындагы ишканалар жумушту сапатсыз аткарганы аныкталган. Анын кесепетинен казынага 18 миллион 211 миң 822 сом зыян келген. Жетекчилер атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди деп айтылат маалыматта.
Учурда жасалган кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоого жана кылмыш жоопкерчилигине тартууга багытталган тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Дарио Орунбеков алдамчылар Адылбек Касымалиевдин атын пайдаланышууда. Алдамчылар Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин атын пайдаланып билдирүү жөнөтүп жаткан учурлар катталды. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалымат саясаты кызматынын жетекчиси Дарио Орунбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирген. Анын айтымында акыркы күндөрү интернет желесиндеги алдамчылар Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин атынан 3-4 кызматкерлерге WhatsApp аркылуу билдирүү жазышкан. Демек башка жарандарга дагы жазышы мүмкүн. Мындан улам Дарио Орунбеков жарандарды алдамчылардан сак болууну эскертет. Буга чейин жогорку кызмат өкүлдөрүнүн атынан SMS билдирүү жиберген алдамчылардын аракеттери бөгөттөлдү. Мындай билдирүүлөргө ишенбөөгө маалыматты тактап тиешелүү органдарга кайрылууну сунуш кылабыз. Интернет алдамчылары бар экенин, алардын айла амалдары тууралуу жакындарыңыздарга дагы айта жүрүңүздөр, сак болуңуздар. Мындай алдамчылардын аракеттери боюнча тиешелүү органдар иш жүргүзүп жатышат. Алар мыйзам чегинде жазаларын алышат, деген ал. Ошто күнөскана жер тилкеси менен мамлекетке кайтарылды. Ошто 404 миллион сомдук 12,3 гектар жер тилке күнөсканасы менен мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Кара Суу район прокуратурасы тарабынан жер мыйзамдарынын аткарылышы боюнча текшерүү жүргүзүлүп, Маада айыл өкмөтүнүн 5 мойнок участкасында орун алган 12 гектар жер тилкеси мыйзамсыз жеке жактарга сатылып кеткендиги аныкталды. Көрүлгөн прокурорлук чаралардын натыйжасында Маада айыл өкмөтүнүн 5 мойнок участкасында жайгашкан 404 миллион 511 миң сомдук түзгөн күнөскана 12,5 гектар жер тилкеси менен биргеликте мамлекеттин менчигине кайтарылган. Бийик тоолуу аймактарда балдарга 3 миң сомдон жөлөк пул төлөнөт. 2026 жылдын 1 январынан тартып бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын аймактардын тургундары үчүн ай сайынкы жөлөк пул киргизилет. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк ай сайын берилүүчү жөлөк пулу Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамына ылайык киргизилүүдө. Жөлөк пул бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда, ошондой эле өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарында жашаган жарандарга 3-чү жана андан кийинки ар бир бала төрөлгөндөн баштап 3 жашка чыкканга чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 3 миң сом өлчөмүндө белгиленүү сунушталууда. Жөлөк пул алуунун негизги шарты болуп, үй бүлөлөрдүн көрсөтүлгөн бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын райондордо жашашы саналат. Жөлөк пул үй бүлөнүн социалдык экономикалык абалына карабастан жана райондук коэффициентти эске албастан дайындалат. Эмгек министрлиги бул мыйзамды ишке ашыруу үчүн ченемдик укуктук актынын долбоорун даярдады. Ал учурда Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына кароого жөнөтүлгөн. Кыргызстандык окуучулар информатика боюнча эл аралык олимпиадада 3 коло медаль жеңди. Кыргызстандык 3 окуучу 4-чү Европа өспүрүмдөр информатика олимпиадасында 3 коло медаль жеңди. Агартуу министрлигинен билдиришкенде, олимпиада 29 августтан 4 сентябрга чейин Болгариянын Шумен шаарында өткөн. Олимпиадага 24 өлкөдөн 15 жашка чейинки окуучулар катышты. Кыргызстандын бул олимпиадада 4 окуучу катышып, алардын 3 коло медаль алды. Алар Эмирхан Садыкбаев Газпром Кыргызстан мектебинин 8 класстын окуучусу, Актам Мавлянов Интеллект Про мектебинин 9 класстын окуучусу, Арубек Баймырзаев Акылман президенттик лицейинин 9 класстын окуучусу, Кыргызстан эл аралык мектебинин 8 класстын окуучусу Абдубалиев Бектен Ош шаарынан катышуу сертификатын алды. Анын олимпиадага Мирбек Бакиров даярдаган. Эмирхан Садыкбаев менен Актам Мавляновду олимпиадага Медербек Осмонов даярдаган. Арубек Баймырзаевди болсо олимпиадага Медербек Осмонов менен Эрбол Жусупбеков даярдаган.